Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 9 принцип. Сыйлыкты жыйынтык аныктайт. Ийгиликке күн сайын иш менен алек болуп жатып жеткем. Джонни Карсон. Башкаларга караганда ийгиликке тезирээк жана оңой жеткенде сизди жолдуу деп аташат. Бирок баары ыктымалдуулук мыйзамынын негизинде болот. Ийгиликтүү адамдар ар дайым чоң иш болобу же кичинекей иш болобу, баарын ийгиликке жетүүнүн ыктымалдуулугун жогорулатуучу гана ишти кылат. Алар башкаларга караганда талыкпай эмгек кылышат. Ал эми ийгиликке жете албаган адамдар эч эмгектенбестен эле баардык ишти жолсуздукка шылтап, күнөөнү башкадан издейт. Ийгиликтин эң негизги принциби башкалар сизге төлөп берүүгө, ишмердүүлүк тармагында бийик тепкичтерге көтөрүлүүгө жардам кылган жана ийгиликтин баардык эшиктерин ачып берүүгө даяр болгон жыйынтыктарга жетүү. Сыйлык жеткен жыйынтыктар менен аныкталат. Жыйынтыктын принциби: алган сыйлык ар дайым сапаты, саны жана убактысына эквиваленттүү. Баардык адам өз пайдасына келгенде эгоист болот. Жасаган ишинен сыйлык күтөт. Биз курчап турган адамдарды бизге финансылык, материалдык, эмоционалдык, интеллектуалдык жана саясат жактан кандай жардам бере ала тургандыгына жараша баалайбыз. Биз каалаган жыйынтыктарга жетүүгө жардам берген адамдарды көбүрөөк сыйлайбыз. Сиз кошуп жаткан салым. Салым кошуу принциби жыйынтык принциби менен тыгыз байланышта. Анын негизинде финансылык сыйлык ар дайым кошуп жаткан салымга пропорционалдуу жана ал курчап турган адамдар аркылуу бааланат. Базар экономикасынын шарттарында керектөөчү бул падыша. Керектөөчү төлөп берүүгө даяр болгон бардык товарлардын жана тейлөөлөрдүн баасын аныктайт. Өз сатып алуулары менен бардык айлык акыны каржылайт. Ар бир адам керектөөчүлөргө кызмат кылат. Сэм Уолтон айткандай, бизде бир гана башкарма бар. Ал башка жерден сатып алуу менен бизди каалаган убакта иштен кетире алат. Эмгек акынын өлчөмүн ишкананын жетекчиси түзбөйт. Ал болгону базардын эркине баш ийет. Ишкана керектөөчүлөрдү кармап туруу үчүн товардын сапатын жана тейлөөнү жакшыртууну кызматкерлерден талап кылат. Эгер өндүрүшүн ийгиликтүү сатып, жакшы киреше таба алса, базарда өз ордун жоготпойт. Ал эми сиздин ишиңиз бул процесстин бир бөлүгү. Керектөөчүлөрдүн кызыкчылыгы үчүн кошкон салымыңыз үчүн акча төлөп беришет. Ишкананын өсүп өнүгүүсү үчүн канчалык көп салым кошсоңуз, ошончолук эмгек акыңыз жогорулайт. Эгер иш орунда көпкө иштейм десеңиз, салым кошуудан башка айла жок. Эмгек базарындагы туруксуздуктун себептери. Көпчүлүк адамдар жумуш ордунун туруксуздугу, эмгек акынын төмөндүгү менен жабыр тартышууда. Анын себеби жумуш берип жаткан адамдын көз карашы менен караганда иштеген ишине эч салым кошпогондугунда. Бүгүнкү күндө баардык товардын жана тейлөөлөрдүн өндүрүмдүүлүгү үчүн эң зарыл болгон билим жана көндүмдөр болуп саналат. Эгер адам ар дайым билимин жогорулатып, жаңы көндүмдөргө үйрөнүп, өзүнүн өнүктүрүүсүн улантып турбаса, анын кошкон салымынын баасы тешик чакадан суу аккандай азая берет. Мындай адамды кызмат ордунан төмөндөй, иштен кетирүү жана финансылык кыйынчылыктар күтүп турат. Кызмат ордун сактап калуу жана кирешени көбөйтүү үчүн башка адамдарга берип жаткан жыйынтыктардын санын жана сапатын жогорулатуу керек. Дал келүү мыйзамына ылайык сырткы жашоонун сапаты ички дүйнөдө кошкон баалуулуктун чагылышы. Жыйынтыкка көңүл буруу. Эгер сиз үчүн маанилүү болгон инсандардын көңүлүн бурууну кааласаңыз, жыйынтыктарга жетүүгө умтулуу керек. Баардык ишканада жана тармакта жогорку эмгек акы жыйынтыктарды көрсөтүп жаткан кызматкерлерге төлөнөт. Гарвард бизнес мектебинин деканы Теодор Левиттин айтымында, баардык ишкананын баалуу капиталы анын кадыр баркы. Кадыр барк ишкананын жүзү. Ал аркылуу керектөөчүлөр тааныйт жана сөз кылат. Кадыр баркы жогору болгон ишкана ар дайым бедели төмөн ишканага караганда көп өсөт. Мисалы, Sony корпорациясы дүйнө жүзүнө өзүнүн товарынын сапаты жана техникалык новациялары менен белгилүү. Керектөөчүлөр товардын баалуулугун 20-30% жогорулатат. Ошондой эле адамдын жеке кадыр баркы да эң баалуу каражат. Адамдын бедели анын иштеген ишин кесиптештери, жетекчиси, керектөөчүлөрдү берген баасы менен аныкталат. Адамдын артынан айтылган жаман же жакшы сөз өздүк беделди түзөт.
Эң маанилүү жана баалана турган бедел аткарган кызматында күтүлгөн жыйынтыктардын ашыгы менен жетүү. Сатуу иш, сыйлык. Ишкана өзүнүн товарлары жана тейлөөлөрү менен жогорку баага татып, мыкты кадыр баркка ээ болгондо, керектөөчүлөр дал ушул ишкананын гана товарын сатып алууга жана тейлөөсүн колдонууга кезекке турушат. Ал эми бир адам мыкты кызматкер катары аты чыкканда, баары аны менен гана иштешүүнү каалашат. Өз ишин мыкты аткарган кызматкер өз дарегине айтылган сындан качуу үчүн эң зарыл болгон гана жасаган кызматкерден жогору турат. Элестетип көрөлү. Кайсы бир маселе боюнча доктурга кайрылдыңыз. Сизди текшерүүдөн өткөргөндөн кийин өмүргө коркунучтуу жана олуттуу операция керек экенин айтты дейли. Сиздин берген суроо кандай болот? Мындай операция жүргүзүү боюнча эң тажрыйбалуу ким экенин сурайсыз. Качан өзүңүзгө же үй бүлө мүчөсүнө олуттуу операция жасоо керек болгондо кайсыл доктур аз акчага жасаарын сурабайсыз да. Мындай учурда акча маанилүү эмес болот. Дал ушул сыяктуу эле сапаттуу товар же тейлөө үчүн акча маанилүү болбой калат. Көптөгөн ишкерлер жана соодагерлер кардарларды төмөнкү баа кызыктырат деп ойлошот. Бирок баа ар дайым салыштырмалуу. Сатып жаткан товардын сапаты жана канчалык деңгээлде керектүү экенинде. Керектөөчү баасы өтө кымбат экен деп айтып жатса, демек товардын сапаты айтылган баага татыктуу эмес дегендик. Керектөөчү үчүн керек болгон товардын сапаты өтө маанилүү. Ишмердүүлүк тармагында атактуулукка жана мыкты беделге ээ болгондон кийин эмгек акы ар дайым ортодон жогору болот. Эң муктаж кызматкерге айлануу менен ар түрдүү элдер менен иштешип жатып, керектөөчүлөр үчүн эң маанилүүсү арзан баа эмес, сапат экенин көрөт. Талыкпас эмгекке даяр болуу. Сапаттуу иштегенден сырткары талыкпай эмгек кылууга даяр болуу керек. Талыкпай эмгек кылуу ийгиликтин эртелеп келүүсүнүн эң жакшы фактору болуп саналат. Тынымсыз эмгек кылуу ийгилик менен жандаш жүрөт. Өндүрүмдүүлүк менен белгиленген мөөнөттө же ага чейин ишин аяктап, күтүлгөн жыйынтыктарды аткарган кызматкер ар дайым бактылуу жана өзүнө ишенимдүү жүрөт. Эмгек акысы жогору болгон кызматта иштөө мүмкүнчүлүгү жаралат. Баардык уюм кызматкерлеринин кимиси талыкпай эмгектенип, ишеничти актап жатканын алаканга салгандай эле көрүп турат. Ошондой эле кимиси экинчи, үчүнчү экенин жакшы билет. Эң эле эмгекчил кызматкерлер көбүрөөк сыйга татыйт. Элестетип көрөлү. Сиздин ишкана ар кызматкердин ишин баалоо үчүн атайын тажрыйбалуу адистерди чакырды. Адистер кызматкерлерди өз кесиптештерин эң аракетчилигинен баштап бекерчисине чейин ирэти менен тизме түзүүсүн сурайт. Бул жыйынтыкты бириктирип, жалпы билдирүү түзгөндөн кийин жетекчиге жиберишет. Жыйынтыгында кимдин көп же аз иштегени, аракетчили же эч иш кылбаганы, ким кандай орунду ээлегени түзүлгөн тизмеге дал келет. Жана аны менен баардык кесиптештер макул болот. Себеби баары тизме түзүлбөгөндө деле ачык айкын көрүнөт. Кесиптик тепкичтин эң башын эң көп эмгек кылган, өз ишин жогору деңгээлде аткара билген жана жалпы ишке салым кошуп келген кызматкер ээлейт. Балыкчы балыкчыны алыстан тааныйт дегендей, алар ар дайым өзүнө окшош адамдарды издешет. Эң аракетчил кызматкерлерден турган уюмга кадыр барк алып келүүгө, алдыга жылууга жардам бере турган таасирлүү адамдарды тартуу эң маанилүү жана жоопкерчиликтүү иш. Көпчүлүк адамдар жалкоо. Тилекке каршы көпчүлүк адамдар жалкоо. Алар иштен кетирбесе эле болду дегенде эң зарыл болгонун гана аткарышат. Ишти кандай алып барбасын, кызмат орду бир гана алар үчүн түбөлүктүү жазылып калгандай элестетишет. Дүйнөлүк экинчи согуш аяктагандан кийин коомдогу жетиштүү жашоо шарты жалданма жумушчулардын 2-3 муунун жарым күч менен иштеп жакшы алуу адатына үйрөтүп койгон. Билим берүү системасынын төмөндөшү, 1-класстан 12-класска аттап кетүүгө, эч аракети жок эле жогорку билимге ээ болууга алып келди. Ошентип ишке киришкенде мектепте кылган сыяктуу эле шалаакылык менен иштешет. Убакыттын текке корошу. Роберт Half International компаниясынын изилдөөсүнө ылайык, орточо эсептеги адам ага төлөнгөн убакыттын жарымына гана иштейт. Суромжулоого катышкан жетекчилерде иш убактысынын 50% жумушуна жана ишкананын кызыкчылыгына тиешеси жок иштерге коротууга моюнга алышкан. Бул иш убактысынын жарымын коротуп жаткандык деген кеп. Убакытты туура эмес бөлүштүрүүнүн негизги булагы жөнү жок кепке корогон убакыт. Изилдөөгө караганда, жумуш убактысынын 37% кызматкерлер арасындагы маекке коройт. Текке корогон убакыттын калган 13% кечигүүлөргө жана иш убактысынан эрте кетүүгө коройт. Убакыт түшкү тамактанууда ашыкча убакыт кетирүүгө, жумуш ордунда жеке нерселерди чечүүгө жана телефон менен тынымсыз сүйлөшүүлөргө коройт.
орточо эсептеги америкалык жаран ишке чындап киришүүсү эртең мененки саат 11-ди түзөт. Ага чейин кофе ичет, гезит окуйт, почтасын текшерет, кесиптештери менен баарлашат жана телефон менен сүйлөшөт. 12 кызматкердин ичинен 2 гана бул учурда иш үстүндө болот. Калгандары жеке иштерин кеп кылып, кечээки футболду талкуулап, бири гезит окуп, экинчиси кофе ичсе, дагы бирөө жон гана терезесин карап отурат. Бул көрүнүш атаандаштык күч алып турган экономикалык тармакта болуп жатат. Административдик бөлүмдөрдө жана мамлекеттик ири мекемелерде эмне болуп жатканын элестетүү мүмкүн. Өтө маанилүү эмес маселелерди чечүү. Кызматкерлер өтө маанилүү эмес иштерди аткарууга көп убакыт жумшап, аныдан натыйжасыз аткарып жатып, абалды андан да татаалдаштырышат. Жыйынтыгында убакыт өтө берет. Ал эми иш дагы деле аткарыла элек болот. Ал эми жаңы тапшырмалар тынымсыз түшүп турат. Мөөнөтү жакындап калганда шашылыш түрдө аткарышат. Иши да сапатсыз болот. Баардык ишкананын 25% кармалуусу сапатсыз иштерди оңдоого жана калыбына келтирүүгө коройт. Орточо эсептеги америкалык кызматкер ишке киришүүсү 15:30 чамасы, ал эми иш убактысы саат 17:00 же 17:30. Кайсы бир ишканадан өрт коопсуздугуна байланыштуу бир нускама көрдүм. Анда өрт учурунда паникага алдырбай, күнүгө жумуштан 17:00 кандай ылдамдыкта кетсеңер, дал ошондой имараттан чыккыла деп жазылган. Кадыр баркка ээ болуу. Өз иштеген ишканаңызда эмгекчил жана аракетчил деген беделиңиз барбы? Өз ишин мыкты билген адис катары эсептешеби? Башкаларга караганда сизге көбүрөөк жоопкерчиликтүү ишти тапшырабы? Эгер жообуңуз жок деген болсо, келечек тууралуу ойлонууга убакыт келди. Жашоо кандайдыр бир маанилүү иш-чараларга даярдык көрүү эмес. Аракет кылуу мыйзамы. Аракет кылуу мыйзамы ийгиликтин эң маанилүү фактору. Анын негизинде баардык максатка жетүүгө болот жана баардык иш аткарылат. Албетте, эгер ага аракет кылып тынымсыз эмгек кылса. Узак убакыт бою талыкпастан, тынымсыз эмгектенип, баардык кыйынчылыктарга туруштук берилсе, аткарылбай калган максат же иш болбойт. Талыкпай эмгек кылуу ийгиликтин ачкычы болуп келген жана боло берет. Иш убактысы бою эмгектенүү. Сиздин максат тандап алган ишмердүүлүккө жылдыз болуу. Өз тармагыңызда кирген эң мыкты 10% кызматкердин катарына киришиңиз керек. Өз ишин мыкты адиси деген беделге ээ болуунун планын түзүп, ишке киришүүңүз зарыл. Жогоруда айтылган максаттарга жетүү үчүн иш убактысында толук кандуу эмгек кылуу гана керек. Иш убактысында убакытты жөнү жок сүйлөшүүлөргө, гезит окууга же кофе ичүүнүн түшкү тамактануу убактысын узарта берүүдөн алыс болууга сөз берип, аны аткарууга киришиңиз. Иш учурунда жеке маселелерди чечип, дүкөн кыдырбастан иш үстүндө болушуңуз керек. Кимдир бирөө баарлашуу үчүн алагды кылып жатса, ага жумуш убактысы бүткөндөн кийин же тамактануу учурунда сүйлөшүүнү сунуштаңыз. Жумушка киришүү, иш менен алагды болуу деген сыяктуу позитивдүү ырастоолорду аң сезимге сиңип калгыча кайталоо керек. Алгач көп иштөө кыйын болот. Айланадагылар алагды кылууга аракет кылышат. Себеби сиз баардык ишти жогорку деңгээлде тез аткарып койсоңуз, сиздин бедел алардан бийик болоорун билишет да. Мисалы, кесиптик бирикмелер күчтүү болгон ишканаларда абал мындан да оор. Себеби бирөө ашыкча иштеп көзгө көрүнсө, аны иштен да кетирип коюшат. Себеби ал башкалардын беделине көлөкө түшүрүүдө. Кандай гана болбосун, өжөрлүк менен иштөө керек. Иш убактысында талыкпай эмгек кылган кызматкер катары кадыр баркка ээ болгондо, бир гана баардык ишти тез жана эффективдүү аткарбастан, ийгилик да ар тараптан жаралып баштайт. Көбүрөөк эмгек акы төлөнүп, кызмат ордунан көтөрүлүү да алыс эмес. Иштетүүнү 2-3 эсе көбөйтүү. Ишканадагы эң аракетчил кызматкер болуу менен башкаларга караганда 2-3 эсе жогору жыйынтыктарга жетип баштайсыз. Ийгиликтүү адамдар колдонгон бир канча ыкмаларды колдонуу менен эффективдүү жыйынтыктарга жетүүгө мүмкүн. Баарына жетишип, убагында аткаргандан кийин да көп бош убактыңыз калат. Убакытты башкаруу, убакытка байланыштуу бир канча принциптерди билүү керек. Убакыт колго кармалбай турган нерсе, аны ары бери чоюуга мүмкүн эмес. Ал тынымсыз жана чексиз өз ыгы менен кете берет. Бул табияттын өзгөрүлсүз мыйзамы. Аны эч ким өзгөртө албайт, бирок 24 саат сиздин колуңузда. Жашоонун сапаты ошол 24 саатта саатты эмнеге коротуп жатканыңыз аныктайт. Адамдын убакытты кандай колдонооруна карап, анын максаттары жана ишенимдерин билүүгө болот. Кайсыл бир суроонун сиз үчүн маанилүү экенин билүү үчүн канча убакытты сарптап жатканыңыз аныктайт. Адамдын убакытты колдонуусунан анын
кандай адам экенин, эмне каалап жатканын жана эмне кыла тургандыгын көрүүгө болот. Өз алдынча жашоону аз акча менен жана көп убакыт менен баштоого болот. Эгер тынымсыз иштеп акча каражат топтосоңуз, өмүрдүн акырында аз убактыңыз жана көп акчаңыз болот. Өмүрдүн жүрүшүндө убакытты жыйынтыктарга жана сыйлыктарга алмашасыз. Артка бир кылчайып, өткөн убакытты канчалык ийгиликтүү өткөргөнүңүздү баалай аласыз. 40 жылдык өмүрүндө 20 жылдык тажрыйбасы бар кызматкер жакшы киреше табат. Ал билим алууга, тажрыйба топтоого, максат коюуга жана ага жетүүнүн планын түзүп, ишке ашырууга жетишээрлик убактысын сарптаган. Жыйынтыгында ошол кетирген убактысына татыктуу сыйлык алып жатат. Сиздин максат да ошондой болуу. Убакыт учкан куш. Убакыттын дагы бир сапаты аны сактап калууга болбойт. Эмнеге гана кылбайлы, ал тез учуп кетет. Биздин бийлик болгону аны туура пайдаланууга гана жетет. Убакытты сактап кала албайбыз, бирок аны пайдалуу багыттарга колдоно алабыз. Ийгиликке жеткен адамдар убактысын пайдалуу иштерге жумшагандыктан улам азыркы абалына жетип отурат. Коюлган максатка жеткире турган иш-аракетти гана жасашат. Ал эми убакытты кереги жок иштерге, максатка тиешеси жок нерселер менен алектенүүгө кетирсеңиз, ийгиликтин келишин күтпөй койсоңуз деле болот. Убакыттын эмнеге короп жатканын ар дайым көзөмөлдөө эркиңиз бар. Ар ким өзүнө өзү кожоюн болгон сыяктуу убакытты да көзөмөлдөө керек. Жашоонун рулу сиздин колуңузда жана өз тагдырыңыздын куруучусу да бир гана өзүңүз. Жашоодогу эң баалуу болгон убакытты пайдалуу ишке коротуу же жөн эле куру сөз, куру ишке коротуу да сизден көз каранды. Ар бир күнү кылган иш-аракетке орногон убакыттын суммасы жалпы өмүрдүн болумун жана сапатын аныктайт. Акыл эң өндүрүмдүү курал. Ишти алгач баштап жатканда жөнөкөй эле кызматкер болгонсуз. Ал эми азыр өз ишин мыкты билген адистерин катарын толуктап отурасыз. Мындан эки учур келип чыгат. Биринчиден, кантип жасоо керектигин эмес, эмне кылуу керектигин аныктоо. Экинчиден, кылып жаткан ишиңиз эмне кылып жатканыңыз аркылуу эмес, кандай жыйынтыктарга жетип жатканыңыз аркылуу өлчөнүп жана бааланат. Ошондуктан кандай жыйынтыктарга жетип жатканыңызга көңүл буруу керек. Ал үчүн эмне кылуу керек жана кандай багыттарда иштөө керектигин аныктап алуу керек. Өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу үчүн кайсы убакта эмне кылуу керектигин жана убакытты пайдалуу иштерге коротууну үйрөнүү зарыл. Жеке ийгиликтин элементи. Ийгиликтин сырлары, анын факторлору адамзатынын тарыхы боюнча изилденип келет. Бул тууралуу ой жүгүртүүлөр жана изилдөөлөрдү биздин заманга чейинки 6-кылымдагы философтордун чыгармаларынан жолуктурууга болот. Ийгиликтүү адамдардын сырын изилдөөгө кеткен акыркы 100 жыл ичи көп факторлор жана мыйзамдар аныкталган. Акыркы эң маанилүү изилдөө Гарвард университетинин доктору Эдвард Бенфилдон аркылуу жүргүзүлгөн. Ийгилик белгилүү бир деңгээлде адамдын жашоого болгон көз карашынан жана багытынан аныкталат. Ошондой эле жашоодо болуп жаткан баардык жакшы жана жаман кырдаалдар адамды убакытка болгон мамилесинен көз каранды болот. Доктор Бенфилд бир канча жыл астыга план коюп ойлонгон адам чектелүү гана ойлонгон адамга караганда ийгиликке тезирээк жетет. Келечекте эмнеге жетүүнү каалаганын билген адам күнүндүк жашоодо кабыл алган чечимдерине да кылдат мамиле кылат. Жалпылап айтканда, узак мөөнөткө карата ой жүгүртүү кыска мөөнөттүү маселелерди чечүүгө жардам берет. Узак мөөнөткө ойлонуу үчүн келечек жашоону 10-20 жылга эрте элестетүү керек. Кандай жашоодо, кандай шартта жашоону каалайсыз? Өзүңүздү кандай элестетесиз? Сиз элестеткен идеалдуу келечекти түзүү үчүн азыр эмне кылуу керектиги тууралуу ойлонуу керек. Ага жетүүгө жардам берүүчү максатты аныктап, пландын негизинде иш алып баруу керек. Америкалыктардын 3% гана келечекке узактан карай алышат. Дал ушул 3% жашоодо жана ишмердүүлүктө лидер болушат. Өлкөнүн байлыгынын жарымын түзгөн жана мамлекеттик экономикалык саясий ишкерлердин негизги катмарында ушул 3% адамдар түзөт. Алар жаш кезинен эле акча каражат жоголтуп, инвестиция кылышат да, ардактуу эс алууга чыкканда же ага чейин эле эң бай адамдардын катарын толуктаган, кадыр барктуу деңгээлге жетишет. Алысты көрө билүү курмандык чалуу түшүнүгү менен тыгыз байланыштуу. Узак убакыттуу ийгилик үчүн кыска мөөнөттүү курмандык чалууга баруу өсүп өнүгүүнүн жана багыттын ачкычы. Кылган эмгек үчүн сыйлыкты дароо күтпөңүз. Эгер дагы бир аз күтүп турууга даяр эмес болсоңуз жана тапкан жемишти дароо эле чаржайыт коротуп салуу финансылык ийгиликсиздикке алып келет. Топтолуу ийгиликтин маанилүү курамы. Белгилүү максатты так аныктап алып,
ага ойду жана көңүлдү топтоо башка факторлорго салыштырмалуу ийгиликтин деңгээлин аныктайт. Эгер сиз өз тармагыңызда мыкты адис, жогорку билимдүү жана тарбиялуу болсоңуз, бирок максаттарды, жашоодогу принциптериңизди так аныктап, ага топтоло албасаңыз, жогоруда аталган жакшы сапаттар өз күчүн жоготот. Иш үстүндө оюн жана көңүлүн белгилүү ишке топтой алган адам үчүн ийгиликке жетүүнүн ыктымалдуулугу жогору болот. Ийгиликке болгон артыкчылыктарды так аныктай билүү жеке жана кесиптик жашоонун негизги эффективдүүлүгү болуп саналат. Ал эми туура эмес коюлган артыкчылыктар аракеттин текке кетүүсүнө алып келүү менен бирге эч бир коюлган максатка жетүү мүмкүн эмес. Баардык ийгилик сиздин эмне каалап жатканыңызды туура аныктап, ошого ылайыктуу иш аракетте болуу менен аныкталат. Максатка жеткенге чейин кандай гана кырдаал болбосун, артка чегинбөө керек. Күндүн нуру денени сылап өтөт. Ал эми чоңойтулган айнек менен кичинекей нур күйгүзүп жиберет. Кичинекей чырактын нуру ките окууга да жетпейт. Ал эми ошол нурду лазердүү нурга топтогондо ал бүткүл айлананы жарык кылат. Артыкчылыктарды коюуда ушул сыяктуу эле эң маанилүү тапшырманы тандагандан кийин толугу менен ага топтолуу менен укмуштуу да ийгиликтерге жетип баштайсыз. Артыкчылыктардын күчү. Артыкчылыктарды коюу бир канча этаптан турат жана башкаларга караганда көп нерсеге жетишүүгө жардам берет. Алгач кыла турган ишке киришээрден мурда алардын тизмесин түзүп алууну адатка айландыруу керек. Бул тизмени түзүү иш өндүрүмдүүлүктү 25%га жогорулатат. Бул ыкманы көптөгөн адистер колдонот. Соода кылуу үчүн тизмеси жок дүкөнгө барбаган сыяктуу эле тизмесиз күндөлүк жашоону баштабаш керек. Тизменин бир канча түрү бар. Биринчиси келечекке болгон пландын тизмеси. Улам жаңы бир тапшырма пайда болгон сайын аны унутуп калбаш үчүн тизмеге жазып коюңуз. Тизме жүздөгөн пункттан турушу мүмкүн жана алардын көпчүлүгү келечекке багытталат. Экинчи айлык тизмеси, ал өзүнө ушул ай ичи аткарылышы керек болгон иштердин тизмесин камтыйт. Ал кызматтык милдеттерди кеңейтип, пландалган ишти өз убагында эффективдүү аткарууга шарт түзөт. Үчүнчү тизме 1 аптага түзүлөт. Бул жума ичи аткарылуусу зарыл болгон иштердин тизмесин камтыйт. Ал эми акыркысы күнүмдүк тизме. Бул максималдуу эмгектин өндүрүмдүүлүгү, эртең мененден баштап күн кечкиргенге чейин аткарыла турган иштерди камтыйт. Ал аркылуу күн текке кетпейт. Ар бир саатта пайдалуу иштер аткарылып турат. Ар бир күн, жума жана ар айды тизмеде түзүү менен баштоо сунуш кылынат. Кагазга, акылга эмне келсе ошону жазыңыз. Баардык адамдар колунда калем кармап турганда ойлонушат. Ар бир иш күндү алдын ала пландаңыз. Ар бир күнгө жашоодогу эң маанилүү, кайталангыс күн катары мамиле жасоо керек. Күндү жагымдуу көрүнгөн же оңой иштерден баштаган адамдардын катарын толуктоодон алыс болуңуз. Жасаардан мурдун жакшылап ойлонуп, андан кийин эффективдүү аткарууга аракет кылыңыз. Ишмердүүлүктөгү өндүрүмдүүлүк кошкон салым аркылуу бааланат. Алып жаткан сыйлык ийгиликке күн сайын, саат сайын кошкон салымдан чагылуусу болуп саналат. Жашоодогу негизги максат салым кошуу жана андан татыктуу сыйлык алуу болуусу керек. Кечкисин кийинки күнгө тизме түзүү керек. Бул айрым иштерди түнү сиз уктап жатканда иштеп чыгууга шарт түзөт. Артыкчылыктарды коюп, коюлган тапшырманын кайсынысын кандай жол менен аткаруу керектигин аныктап алуу зарыл. Окуялардын жүрүшүн аныктоо. Убакытты башкаруу бул жашоодо болуп жаткан окуялардын жүрүшүн аныктоо процесси. Ал сиздин алгаш жана андан кийин эмне кылаарыңызды же эч нерсе кылбай турганыңызга таянат. Окуялардын жүрүшүн тандоо же өзгөртүү менен бүткүл жашооңузду көзөмөлдөөгө аласыз. Артыкчылыктарды коюуда эң белгилүү техника 20-80 эрежеси болуп саналат. Бул эрежеге ылайык 80% баардык иштин тизмесинде 20% пункт болот. Айрым учурда 90% иште 10% пункт болот. Бул 10 маанилүү болгон иштин бирин калган 9-уна барабар дегендик. Өндүрүмдүүлүк ушул 20%га туура келген ишти тандоо менен аныкталат. Эң маанилүүсүнөн баштоо. Алгач майда нерселерди чечүүдөн алыс болуңуз. Баалуу жыйынтыктарды алып келүүчү 20% тапшырманы аныктап алгандан кийин алардын ичинен эң маанилүүсүн тандап алып, аны аткарууга киришүү керек. Эгер алгач майдасынан баштоону чечсеңиз, ал майда иштер ар дайым үстү-үстүнө кошулуп турат. Күндү майда иштер менен баштаганда кечинде күн бою майда иштер менен алек болгонуңузду жана эч бир маанилүү чоң иш аткарылбаганын көрөсүз. Натыйжасын аныктоо. Тигил же бул иштин артыкчылыгы анын натыйжалуу аткарылуусу менен аныкталат. Жашоого же ишмердүүлүккө чоң таасирин тийгизе турган иштер маанилүү иш катары калышы керек.
жашоого эч таасири жок иштер анча маанилүү эмес иштердин тизмесине кирүүсү керек. Артыкчылыгы жогору болгон маселелер бул жогорку деңгээлде аткарылуусу керек болгон иштер. Ал аткарылбаган учурда олуттуу кесепеттерге алып келет. Ошондой эле артыкчылыктын деңгээли жеке өнүгүү маселесине да тиешеси бар. Качан кесиптик деңгээлди жана мүнөздү бекемдегенде узак убакыттуу жана маанилүү натыйжаларга ээ болот. Экинчи тарабынан күн тартибиндеги кесиптештер менен кофе ичүү же тамактануу тизмесин эч кандай натыйжа алып келбейт. 40 жыл бою кофе ичип тамактанып жүрө аласыз. Ал эмгектин өндүрүмдүүлүгүнө эч кандай тиешеси да жок, натыйжасы да жок. АБВГД ыкмасы. Кайсыл бир ишти аткаргандан мурун анын потенциалдуу жыйынтыктары тууралуу ойлонуу керек. Жасаса эмне болот, жасабай койсо эмне болот? Бул жерде дал ушул АБВГД ыкмасы жардамга келет. Күндүк план тизмесиндеги ар пунктта А, Б, В, Г, Д тамгаларынын бирин жазып коюңуз. А тамгасына милдеттүү түрдө аткарылуучу иштер жазылат. Анын аткарылуусу жашоого жана кесиптик ишмердүүлүккө өтө чоң таасир бериши мүмкүн. Алар өзгөчө артыкчылыкка ээ. Тизмедеги милдеттүү түрдө аткарылуучу иштерди А тамга менен белгилеп коюңуз. Эгер алар көп болсо, кош индекс менен белгилөө керек. А1, А2, А3 жана башка. Андан кийин А1деги ишти ал ийгиликтүү аякташына чейин аткарууга киришиңиз. Б белгисиндеги тапшырмалар бул аткаруу керек болгон иштер. Аны аткарбай коюу менен кимдир бирөөгө ашыкча жүк жана жагымсыз абал алып келет. Бирок алар А категориясындагы иштер сыяктуу мааниге эмес. А категориясындагы иштерди аткарып бүтмөйүн Б категориясынын ишине киришпөө керек. В категориясындагы иштерди тыныгуу учурунда аткарып коюу жакшы боло турган иштер. Бул жагымдуу иштер. Өз артында позитивдүү да, негативдүү да жыйынтыктарга алып келбейт. Кесиптештер менен баарлашуу, гезит окуу, жеке маселелер боюнча телефондо сүйлөшүү эч кандай натыйжага алып келбейт. Г тамгасы менен башка бирөөгө тапшыра турган иштер белгиленет. Кол алдыңыздагы жумушчуларга тапшыруучу иштер өтө маанилүү иштер болбошу керек. Катты басып чыгаруу, телефон чалуу, архивден керектүү кагаздарды табуу жана башка. Майда иштерди башкага тапшыруу менен маанилүү жана олуттуу маселелерди чечүүгө убакыт табасыз. Башка бирөөгө ишти тапшыруу убакытты үнөмдөөнүн эң жакшы куралы. Бул кызмат учурунда эле тиешелүү эмес. Мисалы, жумуштан кийин ресторанда тамактанууну кааласаңыз, андан алдын ала орун алып жана тамак сунуштап кое аласыз. Д категориясындагы иштер бул аткаруудан баш тарта турган иштер. Башта мааниге ээ болгондур, бирок азыркы тапта мааниси да пайдасы да жок иштерди аткаруудан баш тартуу керек. Аларды аткаруудан баш тартуу менен көп убакытты үнөмдөйсүз. Таштандыдан арылуу. Эң керектүү иштерди тандоо менен кереги жок болгон, башкача айтканда эң аз же такыр алектенбөөчү иштерди да тандайсыз. Себеби күн тартиби толуп калган. Ишкер адам сыяктуу болсоңуз, анда күн тартиби 100%га толтурулган болот. Эгер жаңы ишти кылууну кааласаңыз, анда эски иштен арылуу керек дегенди түшүндүрөт. Эгер кайсыл ишти толугу менен же жарымынан аткарууну токтотуу керектигин алдын ала белгилеп алып турсаңыз, күн тартибин таштандылардан тазалайсыз. Ошондо маанилүү болгон иштерге көп убакыт калат. Күнүңүз кандай таштандыларга толгон? Кайсыл ишти аткарууда маанилүү болгон иштерге убакыт артпай калат? Бул иштерге адат болуп калган күнүмдүк иштер кириши мүмкүн. Алар ибага келе өз маанисин жоготкон. Кереги жок иштерден алыс болуу жеке жашоодогу жана кесиптик жашоодогу ийгиликке таасир берет. Эмнеден арылууңуз керек? Артыкчылыктарды коюу үчүн 5 суроо. Ар дайым өзүнө берип туруусу керек болгон төмөндөгү 5 суроо негизги ишке көңүл бурууга жана мыкты жыйынтыктарга жетүүгө жардам берет. Ушул суроонун тегерегинде ишти куруу менен талантты максималдуу түрдө ишке ашырып, эмгектин жогорку өндүрүмдүүлүгүнө жете алат. Бул суроолорду алгач өзүнө берип, ага жооп тапкандан кийин ар бир жооптун негизинде иштөө керек. Биринчи суроо мындай: ишмердүүлүгүмдө эң баалуу нерсе эмне? Кайсыл иш аракетиңиз ишканага, кесипке жана жашоого пайда алып келип жатат? Эгер жообуңуз жок болсо, ойлонуп көрүңүз. Бул тууралуу жетекчиңизден, кесиптештериңизден жана жолдошуңуздан сурап көрүңүз. Оптималдуу эффективдүүлүккө жетүүнү каалап жатсаңыз, бул суроого так жана акыйкат жооп берүү керек. Көрө албаган максатка жетүүгө мүмкүн эмес. Кайсыл баалуу ишмердиги үчүн айлык алып иштеп жатканын билбесе, кызмат ордунан көтөрүлүү мүмкүн эмес. Экинчи суроо: кайсыл багыттарда жогорку жыйынтыктарга жетишүүм керек? Ишиңизди мыкты аткарылды деп эсептөө үчүн кандай конкреттүү жыйынтыктарды алуу керек?
Сиз толук жооп берген жана сиздин көзөмөлдө болгон иштин багытын тандап алуу керек. Бул тармактагы иштер сиз аткармайын ишке ашпайт. Өзүңүзгө белгилеген жыйынтыктар конкреттүү жана белгиленген мөөнөткө туура келиши керек. Ишмердүүлүктүн багыттарын так аныктап алгандан кийин аларды жогорку деңгээлде аткаруусуна көңүл буруңуз. Үчүнчү суроо: кайсыл кызматым үчүн айлык төлөнөт? Сиздин жумушта кармап туруунун жана акы төлөөнүн себеби эмнеде? Эгер ишмердүүлүгүңүздү түшүндүрүп берүү же эмне үчүн акы төлөнүп жатканын актап чыгуу керек болсо, ишмердүүлүгүңүздү кандай сүрөттөйт элеңиз? Алып жаткан акчага кандай жыйынтыктарды берип жатасыз? Жумушта кылып жаткан баардык иштин тизмесин түзүңүз. Тизмедеги кайсы пункттар ишти мыкты аткарууга маанилүү? Эгер кайсы артыкчылыгыңыз үчүн акча алып жаткандыгыңызды так билбесеңиз, тизмени жетекчиңизге берип, артыкчылыктарды коюп берүүсүн сураныңыз. Сиздин жумушка алган негизги артыкчылыгыңыз эмне жана анын маанисинин даражасы канча экенин аныктап алуу керек. Андан кийин артыкчылыгы жогору болгон иштер менен алектениңиз. Төртүнчү суроо: кайсыл ишти мен гана аткара алам жана ал аткарылса кандай өзгөрүүлөргө алып келет? Бул суроону күн сайын өзүнө берип туруусу керек. Ага ар дайым жооп табылат. Сиз гана жасай ала турган бир иш сөзсүз түрдө бар. Аны мыкты аткарасыз. Сизге жана ишканаңызга чоң ийгилик алып келет. Эгер ал ишти аткарбасаңыз, ал ишке ашпай калат. Балким дал ушул тапшырма сиздин ишмердүүлүгүңүздүн жана сизге төлөнүп жаткан акынын чыныгы себебидир. Бешинчи суроо: убактымды кандай маанилүү ишке корото алам? Бул суроону ар дайым өзүңүзгө берип, ага жооп берип, анын негизинде иш аракетте болуу менен эмгектин максималдуу өндүрүмдүүлүгүнө жете аласыз. Өзүн тарбиялоо жана өзүн көзөмөлдөөнүн негизи болуп, учурда кылып жаткан пайдалуу ишке топтолуу саналат. Ойломо аркылуу нөлдөн баштоо. Сиз үчүн керектүү жана пайдалуу иш менен алектенип жатканыңызды тастыктоо үчүн артка бир кылчайып жасалган ишке талдоо жүргүзүп көрүңүз. Эгер баарын нөлдөн баштоого мүмкүнчүлүк болгондо, эмнени жасап, эмнени жасоодон алыс болот элеңиз? Жашоо бат-баттан өзгөрүүгө дуушар болуп турат. Эгер азыр билген нерсени мурда билгенде, көп нерсени башкача кылып жасар элеңиз. Акыл эссиз, убакытты коротуу бул кереги жок болгон ишти эң мыкты аткаруу. Ар дайым өзүңүздөн эгер азыркы билимим болгондо эмнени жасабайт элем деген суроону тынымсыз берип туруу керек. Буга чейин кылган ишиңизге барып көрүңүз. Ал сизди канааттандырабы? Азыркы билимге ээ болгонуңузда аны тандайт белеңиз? Эгер жообуңуз жок болсо, анда кандай чечимдерге барууңуз керек? Жеке жана ишкердик мамилеңизди талдап көрүңүз. Азыркы учурда кандай болоорун билгениңизде, кайсы адамдар менен байланышпайт элеңиз? Алар менен байланышта болуу убакытты текке коротуу менен барабар. Убакыт, акча, сезимдериңизди эң көп эмнеге жумшаганыңызды ойлонуп көрүңүз. Финансылык, акыл эстик жана эмоционалдык ресурстардын көп үлүшүн алып, бирок сиз азыр билген жыйынтык бербеген иши болду беле? Эгер андай болгон болсо, кийинки сурооңуз төмөндөгүдөй болушу керек. Бул абалдан тезирээк кантип чыксам болот? Ишке аша тургандай жасоо. Ден соолукка, бакытка жана финансылык камсыздыкка кантип жетүүнү бүгүнкү күндөгүдөй эч качан билген эмеспиз. Ишкердикте ийгиликтин негизги фактору жашооңузду жана ишкананын ишин толугу менен өзгөртүүгө жөндөмдүү жыйынтыктарга жетүү. Канчалык өз уюмуңузга жана жалпы эле коомчулукка көп пайда алып келген сайын, ошончолук ийгиликтин эшиктери ачылып баштайт. Башкаларга караганда ийгиликтерге тезирээк жетише аласыз. Ошондой эле ийгилик коштогон сыйлык кабыл алуу, сый-урматка ээ болосуз. Баары сизди жолдуу адам деп айтышы мүмкүн, бирок бул жерде жолдуулуктун тиешеси жок экенин жакшы билесиз. Практикалык көнүгүүлөр. Азыр эмне кылууга болот? Биринчи, ар дайым сизден кандай жыйынтыктарды күтүп жатканын өзүңүздөн сурап туруңуз. Жоо кандай гана болбосун, ошол жыйынтыктарды аткарууга топтолуңуз. Экинчиси, кылып жаткан иштин маанилүүлүгүнө жараша ирети менен түзүү. Ар дайым эң маанилүү болгон иш менен алектенүү. Үчүнчүсү, артыкчылыктарды А, Б, В, Г, Д иретинде түзүү жана анын негизинде иш алып баруу. Майда иштер менен алектенүүдөн алыс болуңуз. Төртүнчүсү, жашоонун баардык тармактарын ойлом аркылуу нөлдөн баштоо. Азыркы билимиңиз болгондо эмне менен алектенбейт элеңиз. Бешинчиси, сиз кылып жаткан иш кандай пайда алып келип жатканын аныктоо. Пайдасыз жана маанисиз иштерди аткаруудан алыс болуу. Алтынчы, жашоого жана ишмердүүлүккө алыстан кароо. Кандай жашоодо жашоону каалайсыз? Ага жетүү үчүн азыр эмне кылууңуз керектигин аныктап, дароо ишке киришиңиз. Жетинчи, ар бир
ишиңиздин потенциалдуу натыйжасын аныктап чыгыңыз. Азыркы учурдагы ойлом жана иш аракет келечекти кандай боло тургандыгын аныктайт. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 10 принцип. Болгон күч менен иштөө. Эгер сиздин чыныгы максатыңыз жакшылык жасоо болсо, качан акча болорун күтүүнүн кажети жок. Азыркы абалыңыз менен да жакшы иштерди жасоого мүмкүн. Джеймс Аллен. Ыктымалдуулук теориясы ийгиликти алдын ала аныктайт. Канчалык ар түрдүү нерселерди жасап көргөн сайын, ошончолук керектүү учурда керектүү ишти жасоого ыктымалдуулугу жогору. Бул иш аракет ийгиликтүү адамдарга мүнөздүү. Канчалык көп иш аракетте болгон сайын, ошончолук башкаларга жолдуулук катары сезилген ийгиликке жакын болот. Канчалык ар түрдүү иштерди жасап көргөн сайын, ошончолук эрте жеңишке жетет. Кыска убакыттын ичинде көп ишти аткаруу үчүн кыймыл аракетте уюштуруучулук талап кылынат. Алдында ачылып жаткан жагымдуу мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп калуу үчүн ар дайым жашоону өз көзөмөлүнө алып туруу керек. Ар дайым учурда укмуштуудай мүмкүнчүлүктөр жаралат да, аны байкабай калат. Балким ал бүткүл жашоосун өзгөртө алат эле. Көптөгөн адамдардын жашоосу гезиттеги кичинекей жарнаманы көргөндөн кийин же журналдан бир окуяны окугандан кийин толугу менен өзгөргөн учурлар кездешет. Ал кичинекей эле билдирүүлөргө жашоону толугу менен өзгөртүүгө жана башкалардын түшүнө да кирбеген ийгиликке жетүүнүн аракети чагылдырылган идеяны таба алышкан. Мүмкүнчүлүк пайда болгондо тезирээк ишке киришиңиз. Канадалык ишкер Питер Томас Гавайи жээктеринин биринде отуруп, Wall Street Journal аттуу гезитти окуп жатып, жаңы ачылган Калифорниялык Century 21 ишканасы кыймылсыз мүлк тармагында соода түйүнүн колдонуу укугун сатып жатканын жарыялаган жарманаманы көрүп калат. Питер буга чейин соода тармагында түшүнүгү бар болгондуктан, бул жаңы идеяны башкалардан биринчи болуп колдонуп көрүүнү чечет. Ал дароо мейманканадагы буюмдарын жыйыштырып алып, Лос-Анджелеске учуп келип, Century 21 ишканасын көздөй багыт алат. Ишкананын жетекчилери канадалык базар экономикасы жөнүндө кыялданышкан эмес. Канадада кыймылсыз мүлктү сатуу концепциясы колдонуу укугун Питер Томаска кубануу менен сатышкан. Бир канча жыл ичи Томас Century 21 бөлүмдөрүн тигил жээктен бул жээкке чейин ачууга жетишкен. Азыркы учурда ал деңиз жээгинде жайгашкан укмуштуудай виллада жашаган мультимиллионер. Миңдеген адамдар ал жарнаманы көрүп көңүл бурушкан эмес. Ал эми Питер Томас жарнаманы көрөр замат мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай кармап кала алган. Жыйынтыгында ал башкалардын түшүнө да кирбеген байлыкка жетти. Мүмкүнчүлүктөр баардык жерде бар. Эгер сиз үчүн эч кандай мүмкүнчүлүктөр жок экенине ишенсеңиз, жаңылышасыз. Мүмкүнчүлүктөр сизди ар тараптан курчап турат. Бирок сиз маани бербегендиктен байкабай каласыз. Бир канча жыл мурун бир киши өз ишин ачууну чечет. Алгач ал ишкерлик жөнүндөгү Джо Космендин семинарына катышат. Ал жактан баардык өлкөдө чыгарылган продуктунун 95% сыртка экспорттолбой, ошол өлкөдө кала тургандыгын угат. Андан сырткары Европада жана алыскы чыгыш өлкөлөрүндө америкалыктар өмүрүндө укпаган миңдеген жаңы товарлар чыгаарын угат. Ал жогорудагы маалыматтарга ээ болгондон кийин европалык өндүрүштөгү товарлардын таркатуучусу болууну чечет. Багбанчылык жөнүндө бир аз түшүнүгү бар эле. Жогорку сапаттуу, жеңил жана кымбат эмес жаңы түзүлүштөгү арабанын үлгүсүн көрүп калат. Бул сыяктуу арабалар АКШда өз керектөөчүлөрүнүн товарына ишенген. Ал дароо эле ишканага товардын үлгүсүн жиберүүсүн сурап кат жиберип, жообун да алат. Бир айдан кийин ошол үлгүнү ири багбанчылык жарманкесине чыгарат. Өзүнчө орун алып турууга каражаты болбогондуктан, багбанчылык куралдарын саткан башка сатуучу менен биргеликте турган. Бул арабанын өндүрүмдүү потенциалын байкаган 3 ири соода түйүнү 64 даана сатып алууга сунуш кылат. Ар бир арабадан $20 киреше алып турган баардык сатууларды камсыз кылуу менен миллионер болгон. Алдына максат коюп, чечим кабыл алуу менен дароо ишке киришип, 64 арабанын сатуусун камсыздай алган. Мунун баарына 1 жылга жетпеген убакыт кеткен. Байлыгы $100 миллион туура келген көптөгөн миллионерлер бар. Алардын дээрлик баары өз жолун орточо билими жана ишкердиктеги минималдуу тажрыйбасы менен башташкан. Бирок алардын баарына мүнөздүү болгон сапат пайда болгон мүмкүнчүлүктү дароо ишке ашырып баштоосу.
канчалык өз ишин мыкты билип, негизги көндүмдөргө ээ болсо, ошончолук пайда болгон жаңы мүмкүнчүлүктөрдү оңой байкай алат. Кыймылдын инерциясын колдонуу. Ийгиликтин маанилүү факторлорунун бири физикалык инерция принцибинен жаралган. Исаак Ньютондун бул принцибине ылайык кыймылда болуп жаткан адам кыймылда болууга умтулат. Кыймылда болуу үчүн аны кайрадан баштоого караганда аз энергия сарпталат. Мисалы, кыймылды баштоо үчүн 10 бирдиктеги энергия керектелет. Ал эми кыймылды улантуу үчүн 1-2 бирдиктеги энергия гана сарпталат. Бирок кыймылды токтоткондон кийин аны кайрадан баштоо үчүн 10 бирдиктүү энергия керек болот. Ошондуктан токтоп калган адам аны эч качан кайрадан баштай албайт. Бул принцип ийгиликтүү адамдардын эмне үчүн ар дайым кыймыл аракетте болуп жатканынын себебин түшүндүрөт. Шек саноонун негизинде ийгиликке бир кадам калганда токтоп калып, баарын жоготкон миллионерлер дагы бар. Ийгиликке болгон кыймылды улантуу табактарды карагай үстүндө айланткан цирк оюнчусу сыяктуу болот. Эгер карагайды маал-маалы менен түртүп турбаса, табактар тынымсыз айлана берет. Ал эми табактар өз ылдамдыгын жоготсо, баары кулап түшөт. Эмгек өргүүсүнөн келгенден кийин ишке толугу менен киришүү оорчулук жаратканын өз тажрыйбаңызда деле билет чыгарсыз. Демеки иштөө калыбына келгиче эмгек өргүүсүнө кеткенде эле убакыт кетип калышы да мүмкүн. Ар дайым кыймыл аракетте болуп туруу керек. Табактар ар дайым тегеренип туруусу үчүн аны түртүп туруу керек. Күн сайын максатка жакындата турган бир иш жасап туруу эффективдүү. Сындырууга мүмкүн болбогон, ар дайым кыймылда болуп турган бута болуңуз. Канчалык тез кыймылдасаңыз, ошончолук көп ишти аткарууга жана керектүү учурда керектүү ишти аткара аласыз. Кыймылды баштаңыз жана аны эч качан токтотпоңуз. Кыймылдын инерциясын ар дайым кармап туруу керек. Себеби баардык ийгиликтүү адамдар ар дайым кыймылда болгон адамдар. Жогорку акыл механизм катары. Белгилүү максатка карата түзүлгөн канаттуу ракета максат кандай гана кыймылда болбосун, эч качан жолунан чыкпайт. Ал максатка жеткенге чейин багытын ар дайым тууралап, жолун улантып жүрүп отурат. Кандай гана амалдарга барбасын, максат ар түрдүү кыйынчылыктарга жолукпай койбойт. Сиз да ушул ракета сыяктуусуз. Сизде максатка жетүүчү ишенимдүү механизмдер орнотулган. Качан гана белгилүү максатты так аныктап, аны жазуу түрүндө элестетилген жана баардык талаптарга жооп бере тургандай кылып мээде программалагандан кийин аң сезим аны ишке киргизет. Ошондой эле жаралган баардык кыйынчылыктар менен маселелерди жеңүүгө жардам берет. Жогорку акыл механизми керектүү учурда жардамы тие турган сабактарды берип турат. Эгер ар дайым тынымсыз кыймылда болуп турсаңыз, эртеби кечпи күтүүсүздөн өз максатка жете аласыз. Маанилүү болгон эреже: эч кандай керек болсо толук кандуу түзүлүштөгү ракетада кыймылы жок болсо максатты көздөй уча албайт. Бул сизге да тиешелүү. Каалаган максатка жетүү үчүн жана идеалдуу келечек жашоону түзүү үчүн кыймылды баштоо керек. Калган нерсени так аныктап алып, кыймылды баштаганда оңдоп түзөө киргизүүгө шарт түзгөн кыйынчылыктар жаралып турат. Кыйынчылыктардан улам оңдоп түзөө ишин аткаруу максатка алып келет. Бирок ар дайым кыймылда болушуңуз керек. Мыкты адистердин негизги сапаты. Ийгиликтүү адамдардын жолсуз адамдардан айырмалып турган сапаты бар. Ал сапат демилгечилик. Баардык изилдөөлөргө ылайык эң ийгиликтүү адамдар ар дайым жана баардык жерде демилгечи катары белгилүү. Эң мыкты кызматкерлер күчү жетерине ишенген жумуштарды аткарууга жоопкерчилик алып турушат. Алар реактивдүү эмес, проактивдүү адамдар. Алар жогорку жактан уруксат күтпөстөн жана талкуулап отурбастан ишке киришишет. Узак убакыттан бери кызматынан көтөрүлө албай жаткан кызматкерлерди сурамжылоодо алардын эч бир иште демилге көтөрбөгөндүгү аныкталган. Алардан демилгечилик сөзү менен эмнени түшүнөөрүн сураганда, демилгелүү адам ар дайым телефон чалууларга жооп берип, кызматкерлерге боло турган чогулушту же ишти алдын ала эскертип турган жана маалыматты жалпыга таратып турган адамды түшүнөөрүн айтышкан. Ал эми мыкты адистер демилгечилик сөзүн такыр башкача түшүнүшөт. Жогоруда саналган иштерди демилгечилик эмес, кызматтын жөнөкөй эле бөлүгү катары түшүнүшөт. Ал эми демилгечилик болсо, демейдеги милдеттерге кирбеген иш деп эсептешет. Жаңы ыкмаларды колдонуп көрүү үчүн тобокелчиликке барышат. Күн сайын кайталанма иштен сырткары башка иштерди өз эрки менен жасоого киришет жана иш убактысынан ашыкча иштейт. Канчалык демилгелүү болсоңуз, ошончолук баалуу кызматкер катары эсептешет. Ишканага жана керектөөчүлөр үчүн пайдалуу иш жасоонун ыңгайлуу, жаңы, оңой, тез жана жөнөкөй жолун ар дайым изилдөөдө болсоңуз, сизге жардам бере турган адамдардын көңүлүн бура аласыз. Мүмкүн болушунча көп нерсени жасап көрүү. Амако Петролиум ишканасы дүйнө жүзүндөгү эң көп нефть жана газ чыгарган ишкана катары белгилүү.
Анын президентинен атаандаштарды ашып өтүп учурдагы деңгээлге кантип келгенин сураганда, ал ишкананын ресурстары, жери, шаймандары жана адистери башка ишканалардан эч айырмаланбай тургандыгын, бир гана артыкчылык алар көп казууларды, изилдөөлөрдү жүргүзөөрүн айткан. Башка ишканалардан айырмаланып көбүрөөк кыймылда болгондугу үчүн көп нефти табуу менен алдыга озушкан. Канчалык тез кыймылда болгон сайын ошончолук көп энергия топтолот. Канчалык тез кыймылда болсо, ошончолук көп тажрыйбага ээ болуу мүмкүнчүлүгү бар. Канчалык тез кыймылда болуп, көп тажрыйба топтолгон сайын ошончолук компетенттүү жана ишенимдүү болуп баштайт. Аны менен бирге көп жолду басып өтүп, көп адамдар менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Канчалык көп казууларды жүргүзгөн сайын ошончолук көп нефти табылат. Негизги иш менен тынымсыз алектенүү. Жумушсуздарга жүргүзгөн изилдөөдө окумуштуулар кызыктуу ачылыш жасашкан. Жумушсуздардын эки түрү болору аныкталган. Бири айлыгы көп болгон жогорку кызмат ордун тез тапкандар, экинчиси узак убакыттан бери жумушсуз отургандар. Жумушунан ажырагандан кийин андан да жакшы жумушту тез таап алгандар үчүн жумуш издөө жана жаңы иш ордун табуу толук кандуу ишмердүүлүккө айланып калат. Алар эртең менен саат 7-де туруп, журналдарга чалып, сунуштама түзүү аркылуу жумуш издөө менен күн бою толук кандуу ишмердүүлүктө болот. Бир жумада 30-40 иш ордуна барып көрүшөт. Экинчи түрдөгү жумушсуздар жумасына орточо эсеп менен 2 же 3 жумуш ордун карап келет. Бир канча жерге сунуштама таштайт же интернетке жайгаштырат да алардын телефон чалуусун күтүп отурат. Ишмердүүлүктүн жаратуучусу болуу. Жумуш ордунан айрылып калган адамдардын тобу менен иштешип жаткан психолог аларга мүнөздүү болгон бир кемчиликти байкайт. Алардын баары убактысынын көбүн мурдагы кызматына жана алардын кетирген жетекчилерине наразы болушат. Психолог катышуучуларга кийинки чогулушка өткөнгө кайгыруу менен келбестен, жумуш издөөдө акыркы ийгиликтүү өткөн маектен алган тажрыйба жөнүндө бөлүшүүнү сунуштайт. Бир жумадан кийин чогулушка 16 катышуучудан 2 гана келет. Башкалардын эмнеге келбеген себебин билүү үчүн телефон чалса, эч кимисинде жумуш ордуна болгон ийгиликтүү маек жүрбөгөнүн билдиришет. Алар бир жума бою сыналгынын маңдайында отурушкан же максатсыз ары бери басышкан. Мындай негативдүүлүктүн себебин психологдор дароо түшүнгөн. Алардын эч кимиси көчөгө чыгып, адамдар менен баарлашып, жумуш издөөгө толук кандуу аракет кылышкан эмес. Тобокелдикке баруу. Ийгиликтүү адамдардын кыймыл аракетин изилдеп отуруп, алардын баардык тобокелчиликке бара тургандыгын көрүүгө болот. Алар тагдыр менен ойношпойт, лотереялык билет алышпайт, кумар оюндарын ойноп, казиного барышпайт. Албетте, алар тобокелдикке барып жатканда ийгиликсиз чыгуунун коркунучу бар, бирок анын жыйынтыктарын өзгөртүүгө жөндөмдүүлүгү жана акылы жете турганын билишет. Ийгиликке жетүүдөгү эң чоң тоскоолдук бул ийгиликсизден коркуу сезими. Ал адамды жасап көрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыратат. Жок деген сөздү угуудан коркуу сезими колу бутун байлап коет. Тааныш эмес адам менен байланышпоо үчүн баардык мүмкүн болгон актанууларды ойлоп чыгышат. Балким ал адамдар жашоону өзгөртүүгө, максатка жетүүгө себепчи болуу ыктымалы жогору. Тобокелдикке баруу бул ийгиликтин кепилдиги жок адаттан тышкары аймакка чыгуу. Тобокелдикке баруу менен коркуу сезиминин ордуна кубаныч менен алдыга умтулуу сезими жаралат. Акырындык менен мүмкүн болгон шартта ишенимдүү түрдө тобокелдикке баруу жана аны актаган жыйынтыктарга жетүү адатка айланып калат. Башкаларга караганда ийгиликке тезирээк жетип, өзүнө болгон ишеним бекемделет. Өзүнө карата мамиледе канчалык ишенимдүү, позитивдүү жана энергиялуу болсо, ошончолук каалаган максатка жана ийгиликке жетүү оңой болот. Ошону менен бирге жашоо толугу менен өзгөрөт. Коюлган максатка тынымсыз аракеттенүүдө жогорку акыл 24 саат иштеп, ага жетүүнү камсыз кылган адамдарды жана кырдаалдарды жаратат. Кыймылдын багытынын 7 ачкычы. Бул 7 ачкыч өндүрүмдүүлүктү жана жыйынтык алууну дароо жогорулатат. Бул жол жобонун баардык мыкты адистер колдонот. Тезирээк иштөө. Жогорку өндүрүмдүүлүктүн биринчи ачкычы тезирээк иштөө. Ылдамдыктан чыкпаңыз, кыймылды тездетиңиз. Күчсүздүктүн сезимин жаратуу, чечим кабыл алуу, кыймылды тездетүү ийгилик үчүн өтө маанилүү. Азыр жаса, кийинкиге жылдырба деген сөздү улам-улам кайталап туруу керек. Жыйынтыктарга тез басууга, тез кыймылдөөгө, тез иштөөгө жана тез чечим алууга, чечим чыгаруу менен жетүүгө болот. Ийгиликтүү адамдар дайыма кыймылда жана ишмердүүлүктө болушат. Ал эми жоолсуз адамдар бир иште ар дайым артка жылдырып турушат. Канчалык тез кыймылда болсо, ошончолук ийгиликтүү болот. Көп жана натыйжалуу иштөө.
Өндүрүмдүүлүктү жогорулатуунун экинчи ачкычы көбүрөөк жана натыйжалуу иштөө. Эмгекчил адамдар дароо көзгө илинет. Көпчүлүк адамдар жалкоо, керек болсо иш ордуна жетишээрлик иштешпейт. Андыктан тез жана натыйжалуу иштесеңиз, сизди дароо байкашат. Максаттуу түрдө баардык ишти чоң кызыгуу жана каалоо менен иштөө өз артында сөзсүз жыйынтыктарды алып келет. Ишканада иштөөнүн парадоксу: иш учурунда эч нерсе кылууга мүмкүн эмес. Телефон чалуулар, кесиптештер жана башка иштер күн бою тынымсыз алагды кылып отуруп, башка маанилүү иштерди аткарууга күч да, энергия да калбай калат. Иш күнү аяктаганда күн бою тыным албай иштегендей болдуңуз, бирок маанилүү деле иштер аткарылган жок. Канчалык шашкан сайын ошончолук жетише албайсың деген сыяктуу. Ишканадагы тынымсыз алагды болгон чөйрөдө 3 саатта аткарган ишти эч ким тоскоолдук жаратпай турганда 1 сааттын ичинде аткарууга болот. Ошондуктан ишке 1 саат эрте келип, түшкү тамактануу учурунда иштеп жана жумуш убактысы бүткөндөн кийин дагы 1 саат ашыгы менен иштесе, алагды болгон сааттарды толуктай алат. Ошентип иш убактысын бир аз узартуу менен өндүрүмдүүлүктү жогорулата аласыз. Эрте баштоо. Бул идея менин семинарымдын колледжди жаңы бүткөн катышуучусуна эффективдүү жардам берген. Ал эртең менен 4-тө туруп ишке киришүү үчүн кечинде 9-да жатууга өттү. Саат 7:30га чейин башкалар бир күндө бүтүргөн ишти аткарып бүтөт. Ишканага келгенден кийин да ошондой көлөмдөгө эле ишти аткарат. Натыйжада бир канча айдын ичинде 2 жолу кызмат ордунан көтөрүлүү алып, өзү менен бир убакта кирген кызматкерлерден 50%га көп айлык алып баштаган. 2 жылдан кийин жетекчинин орун басары болгон. Башкалар болсо анын жолдуулугуна таң калуусун жашша алышкан эмес, бирок ал эч кандай жолдуулукка тиешеси жок эле. Эгер сиз жумушка 1 саат эрте келип ишти баштасаңыз, аз өтпөй өз тармагыңыздагы эң мыкты кызматкер наамына ээ болосуз. Баарына белгилүү болгондой эле, жетекчи менен жолугуу үчүн келгениңизде же катчы ишке келе элек, же кетип калган болот. Жетекчилер көп учурда жумушка эртең менен саат 6-7ге келишет. Ошондуктан аны менен күтпөстөн жолугуу үчүн жумушка эрте келиңиз. Же иш убактысы баары тараган учурда баруу керек. Алардын ишке эрте келип, кеч кеткендиги үчүн жетекчи болгону айдан ачык көрүнүш. Саатка караба. Туруктуу иш убактысы ийгиликке умтулган адамдар үчүн эмес, орточо келечекте жашай турган орточо кызматкерлер үчүн түзүлөт. Иш убактысына болгон мамилеңизден учурдагы жумуш ордундагы жетишкендиктериңизди айтууга болот. Саат жаңы ишти баштаардан мурун кылып жаткан ишти аяктоого канча убакыт калганын көрсөтүүгө гана кызмат кылышы керек. Сааттын жардамы менен өндүрүмдүүлүгүңүздү баалоого жана жакшы жыйынтыктарга жетүүгө канча убакыт калганын эсептөөгө мүмкүн. Ийгиликсиз адам үчүн саат жумушта кармаган, кофе ичүүгө жана каалаган убакта тамактанууга мүмкүнчүлүк бербеген душман. Алар жумушка канча саат сарптап жатканын эсептешет. Жумушка кеч киришип, үйгө эрте кетишет. Жеке иш тартибин орнотуу. Чак түштө жумуш ордунан ойгонуп, ашканага барууну талап кылган мыйзам жок. Ийгиликтүү адамдар андай кылбайт. Алар үчүн ар бир мүнөт баалуу. Эч ким тоскоолдук жаратпай жаткан учурда ишти бүтүрүүгө дээрлик 1 саат бар. Бул убакыт ичинде тыныгуу менен иштеген күндөрү 2-3 саатта бүтүргөн ишти бүтүрүүгө мүмкүн. Америкадагы эң көп акы төлөнгөн ишкерлер, жетекчилер жана мыкты адистер орточо эсеп менен жумасына 59 саат иштешет. Бул жуманын 6 күн иштесе 10 саат, 5 күн иштесе 12 сааттык иш күнү. Ийгиликтүү адамдардын ишмердүүлүгүнө жүргүзгөн изилдөөмдө күнүнө 8 саат иштеп ийгиликке жеткен адамды жолуктурган эмесмин. Сиздин ийгилик жумасына күнүнө канча саат иштеп жатканыңыз менен пропорционалдуу. Маанилүү маселелерди, тапшырмаларды аткаруу менен тынымсыз жумасына 50, 60, 70 саат иштесеңиз, жакын арада эң алдыңкы катарга чыгасыз. Буга кепилдик берилет. Маанилүү иштер менен алектенүү. Эффективдүүлүктү жогорулатуунун 3-чү ачкычы маанилүү иштер менен алектенүү. Бир күндө болгону 24 саат гана бар. Аны узартууга мүмкүн эмес. Ошондуктан ар бир мүнөттө сизге жана ишиңизге пайда алып келе турган гана иштерди жасоо керек. Ар дайым өзүңүздөн эгер 1 айга кетишим керек болсо жана кеткенге чейин бир гана ишти жасоого мүмкүн болсо, кайсы ишти жасайт элем деп сурап туруу керек. Учурда эң маанилүү болуп жаткан ишти гана жасоого өзүңүздү мажбур кылышыңыз керек. Ал толук кандуу аткарылгандан кийин гана кийинки ишке өтүүгө болот. Маанилүү бир ишке гана топтолуу эмгектин өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга алып келет. Белгилүү убакыт аралыгында көп ишти аткарууга үлгүрүп жатканыңызды көрөсүз. Ойлоруңуз да кристалл сымал таза тунук болуп баштайт.
Ошону менен бирге жогорку акыл активдешип, дагы да тезирээк иштөөгө жардам берген идеялар жаралып турат. Жогорку өндүрүмдүүлүк аймагына тезирээк жана натыйжалуу иштеп, маанилүү иштерди аткаруу менен түшөсүз. Эң жакшы аткара алган ишти жасоо. Жогорку өндүрүмдүүлүктүн жана эффективдүүлүктүн 4-чү ачкычы эң жакшы аткара алган ишти жасоо. Колуңуздан келген ишти аткаруу бир гана ырахат алып келбестен тезирээк да аткарылат. Азыраак ката кетирип, көбүрөөк салым кошосуз. Убакытты башкаруунун эң жакшы жолдорунун бири чечүүгө туура келген маанилүү маселелерди чечүүдө эң мыкты адис болуу. Бул ийгиликтин негизги фактору. Эң чоң сыйлыктар жана мактоолор сиз мыкты аткарып жаткан иштер үчүн болот. Канчалык өз ишиңизди так жана эффективдүү аткарып, күтүлгөндөн да жакшы жыйынтыктарга жетсеңиз, албетте бул эмгегиңиз акталып, татыктуу акы аласыз. Ишти топтоштуруу. Окшош маселелерди бир катарга топтоо менен жогорку өндүрүмдүүлүктүн 5-чи ачкычын аласыз. Бардык чалууларды бир учурда аткаруу керек. Жазуу керек болгон каттарды биринин артынан бирин жазып салуу керек. Убакытты үнөмдөөнүн эң жакшы жолу канчалык бир ишти күндө аткара берген сайын ал ошончолук тез аткарылат. Мисалы, бир жаңы ишти алгач аткарганда 10 мүнөт кетсе, экинчисинде 9 мүнөт кетсе, үчүнчүсүндө 8 мүнөт, ал эми 4-чү ирет 7 мүнөт жана башка. Эгер бири-бирине окшош иштерди бир учурда аткарганда, алардын ар бирин өз-өзүнчө аткарганга караганда 5 эсе убакыт үнөмдөлөт. Бул бүткүл иш күндөгү убакытты үнөмдөөгө алып келет. Көпчүлүк адамдар бул мүмкүнчүлүктү колдонууну билишпейт. Алар өзүнө ишти кокусунан тандашат. Бир иштен бир аз кылат, экинчи ишти дагы бир аз аткарат, ошентип улам бир иштин кийинкисине өтүп жүрө берет. Бул сапатка мүнөздүү адамдар эч качан ийгиликке жетише алышпайт. Биргеликте иштөө. Жогорку өндүрүмдүүлүктүн 6-чы ачкычы биргеликте иштешүү. Топ менен биргеликте иштөө жөндөмдүүлүгү ийгиликтин негизги фактору. Башка кызматкерлер менен кеңешип иштөө эффективдүү болот. Себеби ар ким өзүн мыкты аткара алган ишке киришет, ошентип тезирээк жана эффективдүү жыйынтыктардын баарын таң калтырат. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда АКШ өкмөтү Атлантика аркылуу жүк ташып өтүү үчүн Liberty кемесин немец суу астындагы кемелерин чөктүргөнгө чейин тез арада куруу тапшырмасын берилген. Бул процесске дүйнө жүзүндө бүгүнкү күнгө чейин колдонуп келе жаткан инновациялык техникалар киргизилген. Алгач кемени куруу мөөнөтү 2 жылдан 42 күнгө кыскартылган. Бирок кеме куруучу мыкты адистердин биргелешип иштөөсү менен кемени 4 күн ичинде куруп бүтүшкөн. Бул сыяктуу татаал түзүлүштөгү кемелерди тез арада куруунун сыры топ менен биргеликте иштөө болгон. Ал аркылуу ишти тез гана эмес, эффективдүү аткарууга мүмкүн болгон. Бул принципти бардык ишмердүүлүктө колдонууга мүмкүнчүлүктөрдү издөө керек. Ишти жеңилдетүү. Эмгектин жогорку өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуунун 7-чи ачкычы кылып жаткан ишти жөнөкөйлөтүп түзүү. Процесс эң жөнөкөй. Алгач аткарыла турган иштин кадамын тизмеге түзгөндөн кийин ар бир этаптын зарылдыгын изилдеп көрүү керек. Алардын ичинен жөнөкөй гана тез аткарыла турганын аныктап алыңыз. Биргеликте аткарыла турган иштерди топтоп алып аткарса да болот. Ошондой эле аткаруунун зарылдыгы жок иштерди тизмеден чыгарып салыңыз. Убакыттын маанилүү иштерди аткарууга гана коротуңуз. Убакыттын чыгашасын азайтуу. Өндүрүмдүүлүктү жогорулатуунун дагы бир жолу бар. Ал убакыттын чыгашасын азайтуу. Бул үчүн бир киши бир канча ишти аткарууга милдет алуусу керек. Бул бир канча жумушту жөнөкөй жана тез аткарууга мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, камсыздандыруу полисинин ишин изилдегендер камсыздандырууга арыз түшкөндөн кийин аны кабыл алуу же четке кагууга орточо эсеп менен 6 жума кетерин аныкташкан. Бул 6 жума ичи түшкөн арыз 24 кишинин колунан өтөт. Бирок арызды кароо иши 17 мүнөттө аткарылат. Жыйынтыгында арыз ишин кароо 24 кишиден 2 кишиге азайтылган. Биринчиси камсыздандыруу боюнча арызды башынан баштап аягына чейин карап, изилдеп чыкса, экинчиси биринчисинин ишин текшерет. Иш процессин жөнөкөйлөтүп, милдетти 24 кишиге эмес 2 кишиге бөлүштүрүү менен 6 жумада ишке ашкан процессти 1 күндө аткарып башташкан. Бул процесс эффективдүү болгон үчүн кийинки жылы камсыздандыруу иши бир канча миллион долларга көп аткарылган. Бүгүнкү күндө убакыт ишмердикке жана жеке жашоодогу эң баалуу ресурс болуп саналат. Тигил же бул ишти аткарууда убакытты үнөмдөөнүн жолун ойлонуп туруу керек. Башкаларга караганда тезирээк иштеген адамдар ар дайым жогору бааланат жана кызмат ордунан тез көтөрүлөт. Дал ушундай адамдар менен бактылуу учурлар кездешет. Саламат жана күч кубаттуу жашоонун 7 жолу. Күч кубат ийгиликтин негизги фактору.
жакшы физикалык дене түзүлүшкө ээ болуу, активдүү, кыймылдуу жана жогорку өндүрүмдүүлүккө ээ болуу үчүн физикалык жана психологиялык күч-кубатка ээ болуу керек. Баардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу үчүн жана алдыга түрткөн позитивдүү маанайды жоготпоо үчүн жашоону ошого ылайык уюштуруу керек. Бүгүнкү күндө жашоонун күч-кубаттуу деңгээлин кармап турууга жардам берген саламат адаттар белгилүү. Төмөндө физикалык жана психологиялык саламаттыкты бекемдөөгө жардам берген 7 маанилүү факторлор көрсөтүлөт. Алардын күнүмдүк жашоонун ажырагыс бөлүгү кылып алуу зарыл. Туура тамактануу. Күч-кубаттын биринчи фактору туура тамактануу. Жакшы иштөө үчүн сапаттуу жана пайдалуу азыктарды колдонуу керек. Тамак рациону күч-кубаттын деңгээлине, ден соолукка жана дене түзүлүшкө, уйку жана өндүрүмдүү иштөөгө чоң таасирин тийгизет. Олимпиада оюндарынын катышуучулары дүйнөлүк деңгээлдеги спортчулардын кандай тамактана тургандыгына көптөгөн изилдөөлөр жасалган. Спортчулар ар башка өлкөдө жашаганына карабастан, алардын рациону 3 жалпы элементтен турат. Биринчиден, спортчулар көп жашылча жемиш, кесме түрү, күрүш жана дене менен мээни өндүрүмдүүлүгүнө пайдалуу болгон углевод менен глюкоза азыктарын колдонушат. Адамдын денесинин 70% суудан тургандыктан, жашылча жемиш сыяктуу курамы 70% суудан турган азыктарды колдонуу керек. Андан сырткары рационго ундан жасалган азыктардан кара нан, кебектен жана тазаланбаган күрүч азыктарын кошуу сунушталат. Экинчи элемент белоктон жасалган азыктардан турат. Ага балык, териси жок тоок эти, кара кесек уй эти жана тофу. Жогорку сапаттагы белоктор организмдеги клеткалардын калыбына келишине, бекемделишине, ошондой эле күч-кубаттын толукталып турушуна зарыл. Андан сырткары белоктун бул түрлөрүндө май аз өлчөмдө. Майлуу тамактар ден соолукка ар кандай көйгөйлөрдүн жаралуусуна алып келет. Майлуу тамактарды колдонуудан баш тарткандан аз өтпөй ашыкча кило азайып, күч-кубаттуулуктун деңгээли көтөрүлөт. Майлуу азыктардын ордуна жашылча жемиш, дан азыктарын белгилүү өлчөмдө колдонуу салмакты бир калыпта кармоого, келишимдүү дене түзүлүшкө ээ болууга жана күч-кубаттуу иштөөгө шарт түзөт. Үчүнчү элементи болсо суюктукту көбөйтүү болуп саналат. Денедеги суюктуктун деңгээлин сактоо үчүн күнүнө 8 стакан суу ичүү керек. Көпчүлүк адамдар бир бөтөлкө таза суусуз эшикке чыкпайт. Бул эң туура. Улам-улам муурттап туруу организмдин системасын жакшыртат. Организмде суунун жетиштүүлүгү тунук, заара менен билинет. Эгер заара кочкул сары болсо, демек организмде суу жетишсиз. Бул тамак сиңирүүнү начарлатып, тез чарчоого алып келет. Жетишээрлик көлөмдө суу ичүү организмдеги бардык шлак, токсин жана башка заттарды чыгарып туруусун жана организмдин жакшыруусуна алып келет. Сууну көбүрөөк колдонуу бүткүл организмге жалпысынан ден соолукка өтө пайдалуу. 3. Ак уу. Олимпиадалык тамактануу режими болгон жашылча жемиш, кара уун жана белок азыктары жетишээрлик сууну колдонуудан сырткары америкалыктардын арасындагы ден соолукка зыян болгон 3 уудан сак болуу керек. Бул ууларга ак un, ак кумшекер жана ак туз кирет. Азык-түлүк дүкөнүнөн сатып алган консерваланган продукциялардын 50% туздан турат. Көптөгөн таттуулар да шекерден турат. Андыктан аларды колдонууну азайтуу керек. Дүкөндөрдө азыктардын бузулуп кетпеши үчүн аларга көп өлчөмдөгү туз же шекер кошушат. Ошондуктан андай азыктарда организмге пайдалуу элементтер жок. Сатып алынганга чейин дүкөндүн текчесинде тура берип, бузулуп кетпеши үчүн азыкты туз же кумшекер менен өлтүрүп коюшат. Алардын курамында туз, кумшекер же майдан турат. Ал болсо организмдеги суунун туздуу, таттуу же майлуу суюктукка алмаштырат. Пайдалуу азыктарда туз, кумшекер белгилүү өлчөмдө гана болот. Туз жана шекер баардык азыктарда бар, андан сырткары кошумча тузду же таттууну колдонуунун зарылдыгы жок. Ак un азыктары. Өнүккөн мамлекеттердин калкынын арасында ден соолуктун начарлашы менен тазаланган ак ундун ортосунда түзмө-түз байланышы бар. Алгач 19-кылымда ак ундан жасалган азыктарды британиялык жана америкалык байлардын катмары колдонуп башташкан. Бул азыктар даамдуу көрүнгөнү менен тазалануу учурунда баардык пайдалуу элементтер калбай калат. Нан оролгон кагаздын сыртындагы витаминдештирилген ундан жасалган деген жазуу болсо, ал витаминдер камыр учурунда кошулганын билдирилет. Ал эми нан бышырылып жаткан учурда кошулган витаминдер өз пайдасын жоготорун өндүрүүчүлөр айтпайт. Демек, тазаланган ак un ден соолукка пайдалуу эч бир элементке эмес.
Аны менен эле чектелбестен, бул азыктарды колдонгондо пайдалуу жемиштерди колдонууга болгон каалоодон алыстатып турат. Бүгүндөн баштап агундан, майлуу, туздуу жана таттуу азыктарды колдонуудан баш тартып, ордуна кара нан азыгын, жашылча жемиш, белок жана сууну көбүрөөк колдонууга чечим кабыл алыңыз. Бул ден соолукту гана жакшыртып тим болбостон, ишке болгон жөндөмдүүлүктү да калыбына келтирет. Салмакты бир калыпта кармоо. Кубаттуулуктун экинчи жолу салмакты бир калыпта кармоо болуп саналат. Нормалдуу салмак дени сак жашоонун, бакыттын жана узак өмүрдүн негизги фактору. Ашкере бай болуунун да, ашкере жарды болуунун да кереги жок дегенде, эң жакшысы салмакты идеалдуулуктан бир аз төмөн кармоо керек. Келишимдүү көрүнүп, өзүн жакшы сезүү кимге жакпасын? Ага жетүү үчүн алгач салмакка жана тышкы кебетеге көзөмөл орнотуу керек. Эгер сизди салмагыңыз канааттандырбаса, аны калыбына келтирүү үчүн бир канча жумага, айга план коюу керек. Жеп жаткан азыктарга көңүл буруу. Организмди эмне менен толуктап жатканыңызга бир гана өзүңүз жоопкерчиликтүүсүз. Бүгүнкү күндө олуттуу ашыкча салмак менен 50 миллион америкалык жапа чегет. Сиз көтөрүүгө мажбур болгон ашыкча кило күч кубатыңызды коротуп, чарчап калууга алып келет. Дал ушул себептен ашыкча салмактуулар бир аз кыймылдаса эле тез чарчап калышат. Ашыкча салмактуунун негизги себеби туура эмес тамактануу болуп саналат. Андыктан колдонуп жаткан азыктарга кылдат мамиле кылуу керек. Дене тарбиялык көнүгүүлөрдүн маанилүүлүгү. Күч кубаттуулуктун үчүнчү ачкычы дене тарбия көнүгүүлөрү. Дене тарбиянын эң эффективдүү түрү жана келишимдүү дене түзүлүшү үчүн аэробикалык көнүгүүлөр сунушталат. Оптималдуу жыйынтыктарга жетүү үчүн жок дегенде жумасына 3 жолу машыгуу залында болуп туруу зарыл. Машыгуу учурунда кан тамырдын кагышы жашка жараша орточо эсеп менен мүнөтүнө 120-дан 160-ка чейин согуп туруусу керек. Тамырдын мындай кагышын машыгуу учурунда 20 мүнөттөй кармап туруу пайдалуу. Ден соолукту жана спорттук дене түзүлүштү жакшыртуу үчүн жумасына 3 же 5 жолу 2-3 километрди жөө басып туруу да жетиштүү. Андан сырткары сууда сүзүү, велосипед тебүү, залда машыгуу жана чуркоо да пайдалуу. Спорт менен машыгуу, уйку менен тамак сыяктуу эле жашоонун ажырагыс бөлүгү болушу шарт. Табият булчуңдарды күн сайын кыймылда болуусу үчүн берген. Ар бир булчуң толук кандуу иштөөсү керек. Ар дайым далыны, колду жана бутту керилип чоюп туруу керек. Булчуңдар күчтүү жана чоюлчаак болуусу үчүн анча оор эмес гантель жана штанга менен машыгып турууга болот. Бирок келишимдүү дене түзүлүшкө ээ болуу менен өзүн жакшы сезүү үчүн аэробикалык көнүгүүлөр эффективдүү. Спорт менен тынымсыз машыгуу жогорку күч кубаттын деңгээлин сактоого жана чыдамкай болууга үйрөтөт. Албетте бул сапаттарсыз ийгиликке жетүүгө мүмкүн эмес. Эс алуунун жана күчтүү калыбына келтирүүнүн мааниси. 4-чү жолу эс алуу болуп саналат. Жакшы эс алуу үчүн күнүнө 7-8 саат уктоо жана жумасына бир жолу бардык иштерден алыс болуу керек. Ар бир 2-3 ай сайын 2-3 күнгө кыска эмге көргүү уюштуруп туруңуз. Ал эми жылына толук кандуу 2 жумага эмге көргүүгө чыгуу керек. Бул аралыкта жумуш деген ойдон алыс болуп, организмди жана мээни эс алдыруу зарыл. Эс алуудан келгенден кийин эс албай иштегенге караганда алда канча эффективдүү иштейсиз. Көптөгөн жаңы идеялар пайда болуп, күч кубаттуу болуу менен ишти жогорку деңгээлде аткарууга мүмкүн. Ал эми эс алуусуз иштеген адамдардын организми да, мээси да чарчайт. Эч кандай идея жаратууга же кабыл алууга да даремети жетпей калат. Андыктан убагында эс алуу жана көңүл ачуу жашоо образынын ажырагыс бөлүгү болот. Витаминдер жана кошумча азыктарды колдонуу. Күч кубаттуулукту жогорку деңгээлде кармоонун 5-чи жолу витаминдерди жана кошумча азыктарды колдонуу. Заманбап азыктарда организмдин оптималдуу иштөөсүн камсыз кылган маанилүү витаминдер, минералдардын курамы аз. Биздин коомдогу дени сак жана энергиялуу адамдар негизги тамагына кошумча витаминдерди жана азыктандыруучу кошулмаларды колдонушат. Эң жакшы кошулмалар кымбат болушу ыктымал, бирок табигый булактардан алынып, организмде кабыл алынуусу да жакшы. Акыркы жылдардагы илимдеги маанилүү ачылыштарга антиоксиданттардын маанилүүлүгү кирди. Бул химиялык кошулмалар кандан ден соолукка зыян болгон эркин радикалдарды жана кислороддорду чыгарат. Антиоксиданттык курамга ээ болгон биофлавоноиддер бар. Алар жашылча жемиште жана витаминдердин кошулмасында да бар.
Алар организмдин иштөөсүн жана адамдын абалын жакшыртып, күч кубаттуулуктун деңгээлин жогорулатат. Позитивдүү психологиялык түзүлүштүн мааниси. 6 жолу болсо негативдүү эмоцияларды тазалоо. Бул узак жана бактылуу жашоонун негизги фактору. Керектүү болгон нерсеге гана ойду топтоо жана баардык негативдүү ойлордон алыс болуу бакытты жана саламаттыкты камсыз кылат. Канчалык адам өзүнө жагымсыз адамдардын жана окуяларды эстеген сайын, ошончолук бактысыз жана каардуу болуп баштайт. Негативдүү эмоциялар акылды жана денени алсыратып, энергия менен күчтү алып коет. Алар иммундук системанын иштешин начарлатып, ооруларга туруштук берүүнү төмөндөйт. Маанилүү учурларда эффективдүү жана тез иштөө барган сайын оорулойт. Бир көз ирмемдикчин бир канча сааттык энергияны жөн эле алып коет. Арыздануу, наразы болуу жана сындоодон арылуу үчүн алмашуу мыйзамы жардам берет. Акыл бир учурда бир гана ойду кармоого жөндөмдүү болгондугу үчүн негативдүү ойлорду позитивдүү ойлорго алмаштырып коюуга болот. Жинденүү, коркуу жана кабатырлануу сыяктуу негативдүү сезимдерди жоготуу үчүн төмөндөгүдөй ырастоону кайталап туруу керек. Баарына өзүм гана жооп берем. Бир эле учурда өзүнүн жоопкерчилигин кабыл алуу менен жинденүүгө мүмкүн эмес. Негативдүү ойлор көп учурда бирөөнү күнөөлөө каалоосу менен келип чыгат. Башканы күнөөлөгөндүн ордуна өзүнө жоопкерчиликти алганда негативдүү ойлорго орун калбай калат. Кайрадан эле ачык жана так ойлонуп, маселелерди тез жана эффективдүү чечип калат. Ойлорда бир калыпта болот. Эгер сизди мурда болгон ой санаалар кабатырлантып жатса, психологиялык саламаттыктын жана инсандык өнүгүүнүн негизги кечирүү принцибин колдонуп көрүңүз. Кечирүү принцибине ылайык психологиялык жактан саламат болуу үчүн качандыр бир убакта жамандык кылган адамдарды да кечирүү керек. Ал адамды ойлогон сайын жинденүү сезимдери жаралып жатса, ал ойдон арылуу үчүн баардык кылганы үчүн кечирдим деп оюңузда кайталап туруңуз. Бир эле учурда кечирип жана жинденүү мүмкүн эмес. Кечирүү менен бир гана ал адамды жайына койбостон, өзүңүздө бошонуп, жеңилдеп каласыз. Бир эле учурда өз жоопкерчилигиңизди кабыл алып, кечирүү менен жеңилденип жана капалана албайсыз. Психологиялык саламаттыкты жакшыртууну баштоо. Күч кубаттуулукту жогорулатуунун 7 жолу 21 күндүк позитивдүү психологиялык режимге өтүү. 24 саат бою сизге пайдалуу болгон гана нерсеге ойду топтоо жана керексиз негативдүү ойлордон алыс болууга чечим чыгарыңыз. Таңды төмөндөгүдөй ырастоо менен баштоо сунушталат. Бүгүн өзүмдүн максаттарым жөнүндө гана сүйлөп жана ойлоном. Жашоомдо болуусун каалабаган нерселер жөнүндө эч ойлонбойм жана сүйлөбөйм. Ар күнү ушундай ырастоо менен баштап, күндүн акырына чейин ал ырастоону бузбоого аракет кылыңыз. Акырында бул адатка айланат. Бул позитивдүү ырастоо жашоону толугу менен өзгөртүүгө жөндөмдүү. Бул адатты 21 күн бою кайталоо менен ал адатка айланат. Акырында бүткүл жашооңуз өзгөрөт. Кандай гана күн болбосун, кырдаал жана маселе болбосун, бул позитивдүү ырастоону колдонууга болот. Жыйынтыгында баардык негативдүү ойлор өз эле жоголот. Акылда жана кыймыл аракетте бир гана позитивдүү ой орун алат. Өзүнө өзү электростанция болуу. Канчалык жогоруда аталган саламаттуу адаттарды өздөштүргөн сайын, ошончолук күч кубатка ээ болосуз. Канчалык өзүңүз каалаган максат жана иш жөнүндө ойлонуп, ал тууралуу сүйлөгөн сайын, ошончолук көп энергия топтойсуз. Жашоонун акселераторуна бутуңузду коюңуз. Ийгиликке мурдагыга салыштырмалуу тезирээк баратканыңызды байкайсыз. Көбүрөөк жана тезирээк иштеп, ошого жараша көбүрөөк акы алуу менен сый-урмат жана мактоого татыйсыз. Алдыңызга баардык керектүү эшиктерди ачылып, башкалар жолдуулук деп атаган ийгиликтерди багынтыра аласыз. Практикалык көнүгүүлөр. Азыр эмне кылууга болот? Биринчи, жакшы идея пайда болгондо колдон чыгарбай дароо ишке киришүү керек. Экинчи, жагымдуу мүмкүнчүлүктөрдүн баардык жерден издөө, ал пайда болгондо күтпөстөн ишке ашырып баштаңыз. Үчүнчү, кыймылды токтотпоңуз. Күн сайын ийгиликке жакындаткан бир ишти жасап туруңуз. Төртүнчү, эмне менен алектенбеңиз, тезирээк аткарыңыз. Канчалык тез иштеген сайын, ошончолук ийгиликке алып келүүчү мүмкүнчүлүктөр жаралып, тез арада көп ишти аткарууда мүмкүн болот. Бешинчи, ден соолукка кам көрүү менен күч кубаттын жогорку деңгээлин сактаңыз. Туура тамактануу, салмактуу көзөмөлдөө, жакшы эс алуу, бунун баары сизге жардамын берет. Алтынчы, тез жана ишенимдүү кызматкер наамына татыктуу болуңуз.
Баардык ишти тапшырууга ишенимдүү адам болуңуз. 7. İşti tezірек жана эффективдүү аткаруу үчүн ишти жөнөкөйлөтүүнүн жолун издеңиз.